Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Ибн Хажар ал-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен сабагыбызды улайбыз. Шейх айтат, андан кийинки инсан сактанууга, андан арылууга зарыл болгон дагы бир оор күнөөлөрдүн катарында бул кибир, текеберленүү деп алып келет. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бул текеберленүү инсандын жүрөгүн бузат. Инсандын дүйнө жашоосун бузат. Инсандын кабырдагы жана ахиреттеги жашоосун кыйроого учурата турган эң төмөн, эң пас бир сыпат болуп эсептелинет. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул текебердүүлүктүн кыпынчалык бөлүгү болсо дагы андан силер сактангыла, андан этият болгула деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эскертип өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистердин биринде мындай дейт: "Мен кана фи қалбихи мисқала зарратин мин кибр", кимдин жүрөгүндө кыпынчалык текеберлик боло турган болсо, ал адам бейишке кире албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге бул текеберликтин зыяндуулугу тууралуу бизге баяндап берген. Жана ошондой эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде "Ла янзуруллаху мен жарра саубаху хуялаа", ким текеберлик менен кийимин жерге сүдүрөп баса турган болсо, Аллах Таала бул адамды кыямат күнүнө карабайт деген. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде "Мен тааззама фи нафсихи ау ихтала фи машиятихи лaqi Аллаху ва хува алейхи гадбанун", кимде-ким өз нафсысын жер бетинде текеберленип, өзүн менменсинип, кыйынсынып жүрө турган болсо, же текеберленип баса турган болсо дейт, кыямат күнүндө Аллах Таала ага кабары келген абалда жолугат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул текеберликтин аябай оор күнөө экендигин баяндап берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул текебердүүлүк аябай чоң күнөө экендигине төмөндөгү аят өзү эле далил болуп жетиштүү. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Иннаху ла юхиббул мутакаббирин", Аллах Таала текебер адамдарды жакшы көрбөйт деген. Демек, Аллах Таала бул сыпатты жакшы көрбөй турган болсо, Аллах Таалага бул сыпат жакпай турган болсо, жер бетиндеги бардык жаралган махлуктарга бул сыпат жиркеничтүү болуп эсептелинет. Албетте текебердүүлүк бул Аллах Тааланын өзүнө гана таандык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисине келгенде эле Аллах Таала айтат: "Ким текебердүүлүктү менен талаша турган болсо" дейт, "Мен ал адамды жер сүзүрүп, курулуп жок кылам" деген. Текебердүүлүк Аллах Тааланын өзүнө гана таандык. Энделер жер бетиндеги махлуктар болсун, же башка бир жандыктар болсун, же Аллах Тааланын Кураны, аяты, анын жиберген пайгамбарлар болсун, буларга текебердик кылыштык адам баласына жарашпаган эң начар сыпат болуп эсептелинет. Эми текебердүүлүк кээде Аллах Тааланын акысына текебердүүлүк болуп эсептелинет. Аллах Таалага ыйман келтирүүдө, Аллах Таалага кул болуп жашоодо текеберленип, андан жүз үйрүп, өзүн менменсинип, кыйын болуштук бул текебердүүлүктүн эң оор түрү болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деген: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна жаханнама дахирин", мага ибадат кылуудан, мага кул болуп жашоодон текеберлик кылгандарды мен жакында аларды тозокко кор болгон абалда киргиземен деп Аллах Таала вада кылган. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул Аллах Тааланын түшүргөн шариятына, Аллах Тааланын жиберген пайгамбарына моюн сунуп жашашыбыз милдет болуп эсептелинет. Шарият өкүмдөрүнө моюн сунуштугубуз, шарият өкүмдөрүнүн астында таслим болуштугубуз, шарият бизди кайсыл жака баштаса ошол менен жүрүштүгүбүз бизге милдет болуп эсептелинет. Ал эми шарияттан жүз үрүштүк, ага текеберлеништик, бул Аллах Таалага текеберленүүгө барабар болуп эсептелинет. Жана да урматтуу мусулман бир тууган, текеберликтин дагы бир түрү бул пайгамбарларга текеберлик кылыштык. Пайгамбарга моюн сунуудан текеберлеништик, бул дагы текеберликтин эң жаман көрүнүшү болуп эсептелинет.
пайғамбар салам келген учурда Мекке мушриктери пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга текеберленип, пайғамбарыбыз алып келген динге мойын сунушкан эмес. Пайғамбарыбызга мойын сунууну каалашкан эмес. Алар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген дини, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай чынчыл киши экендигин билишер эле. Бирок ошого карабастан алардын жүрөгүндөгү текеберлиги, алардын ошо дүйнөгө болгон сүйүүсү пайгамбарга моюн сунуудан тосуп койгон. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул текебер адамдарга берилип жазалардын бири бул шариатка моюн сунуудан, Аллах Таала нур кылып жиберген, Аллах Таала жер бетине хидаят кылып жиберген акыйкат динден башка жолго буруп коеру тууралуу бизге кабар берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө саасрифу ан аятияллазина يتكبرون في الأرض بغير الحق. Жер бетинде эч кандай акыйкатсыз текеберленгендерди биз өз аяттарыбыздан башка жолго буруп коебуз дейт. Ислам дининен башка динге баштап коебуз дейт. Кийин аларга канчалык Аллах Таала тараптан канчалык чоң аят, канчалык мojиza, канчалык кереметтер келбесин, аларды көргөн учурда дагы алар ыйман келтирбей турган болуп калат. Эгер алар туура жолду көргөн болсо дагы ага ээрчибей калат. Алар бузуку, туура жолдон тайган бир жаман жолду көрө турган болсо, муну ошол жолду туура жолдо ээрчип калышат дейт. Мунун баары алар биздин аяттарыбызды текеберленип жалганга чыгарган себептүү, жана алар биздин аяттарыбыздан гафилетте калган себептүү биз аларды өз аяттарыбыздан ушундай куржалак калтырабыз дейт. Кур'ан хидаясынан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда жүрүүдөн биз аларды башка жолго буруп коебуз дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, текеберлүүлүктүн эң чоң даражасы бул экен. Аллах Тааланын шариятына текеберлик кылыштык. Шариятка моюн сунбаштык бул эң чоң текеберликтин бир бөлүгү экен. Мындан этият болуш керек. Эгерде инсан бул динден куржалак кыла турган болсо, бул дин хидаятына келбей турган болсо, бул шариаттын нурунан пайдалана албай турган болсо, албетте бул инсандын жашоосу бул дүйнөдө кыйынчылык болот, жана кабырда жана акырет жашоосун өтө чоң бир кыйроого учуратып алат. Жана да урматтуу мусулман бир тууганым, текеберликтин дагы кийинки бөлүгү бул жаралган макулуктарга, жаралган пенделерге текеберлик кылыштык. Мындан дагы биздини кайтарган. Ал өзүнүн мал дүйнөсү себептүү башка кедейлерге, алсыздарга текеберлик кылышты. Бул да кайтарылган. Же болбосо өзүнүн бир ата теги менен текеберлеништик. Бул дагы динибизде кайтарылган. Же болбосо өзүнүн илими менен текеберлеништик. Илими менен текеберленип, ага бир акыйкат айткан болсо да ошол акыйкатты кабыл албаштыгы, бул да текеберликтин бир көрүнүшү болуп саналат. Же болбосо бирөө өзүнүн сулуулугу менен текеберлеништиги. Бул дагы эң текеберликтин бир жаман көрүнүштөрүнөн. Же болбосо башка бирөөгө ибадат кыла турган болсо, ошол ибадаты менен текеберлеништиги. Башка бир ибадат кылбагандарды жерге уруп, мен ушундай намаз окуйм, ушундай ораза кармайм деп текеберленип кыйын болуштугу, бул да шариятыбызда кайтарылган бир текеберликтин көрүнүшү болуп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул текебердүүлүк инсанды бул дүйнөдө эле коргулат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол сол колу менен тамак жейт. Ушуна пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам оң кол менен жебейсиң дегенде, ла астати али. Мен ал оң кол менен жей албайм дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла астата. Сен жей албай кал деп дуа кылган кезде, ошол кезде анын ошол оң колу шал болуп калат. Мына ушундай урматтуу мусулман бир тууганым, кимде ким текеберлик кыла турган болсо, Аллах Таала бул адамдан ошол неаматтарды алып коет. Бүгүн бирөө өзүнүн байлыгы менен, бирөө сулуулугу менен, бирөө дагы өзүнүн илими менен, же бирөө дагы өзүнүн бир абройлугу менен, өзүнүн авторитети менен, же дагы башка бир өзүнүн күчү менен текеберленип жүрө турган болсо, Аллах Таала бул адамдан бул неаматын алып коет. Эми, урматтуу мусулман бир тууганым, бул текеберликтен кутулуу жолуна келе турган болсок, биринчи эле инсан илим алыш керек болуп эсептелинет. Өзүнүн ким экенин тааныштыгы, анын жаратуучусу ким экендигин, ал кайдан келгендигин жана кайда барарын билиштиги болуп эсептелинет. Анткени инсан бул Аллах Тааланын астында кул. Кул эч качан жаратуучунун
жараткан махлуктардан текеберлик кыла албайт. Жаратуучу кандай буйрулган болсо ошол жерде жүрүш керек болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бул кул өзүн өзүнө жараткан эмес. Кече эле өтө бир алсыз бирөө болчу. Аллах Таала өзүнүн ошол карамагына алып, Аллах Таала ошол ага ата энесин себеп кылып ушинтип, аны ошол жогорку даражага жеткирип койгон. Ошол нерсени инсан таанып биле турган болсо, анда бул текеберликтен алыс болот. Жана да урматтуу мусулман тууганым, текебирдин кутулуу жолунан бул жөнөкөйлүктү, кичипейилдиктү үйрөнүштүк милдет болуп эсептелинет. Кичипейилдиктин фазилеттерин билиш зарыл болуп эсептелинет. Ошондо бул инсан текеберликтен арылат. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, акыретти көп эстештик, көп зикир кылыштык. Бүгүн ошол өзүнүн мал дүйнөсүнө таянып текеберленип жаткан болсо, Аллах Таала буну күндөрдүн бир күнүндө өзүнө кайтарып алат. Таянып аткан эч бир мал дүйнөсү, анын тууган уругу, анын күчү, аброю Аллах Тааланын астына барганда эч кимиси эч нерсе пайда бере албай калат. Ал күнү ар ким өзүнүн нафсысы менен гана болуп калат. Бир гана ким Аллах Таалага таза жүрөк менен келген болсо, ошонун гана пайдасы тиет. Таза жүрөк деген бул жүрөгүндө текеберлик болбогон, жүрөгүндө бирөөлөргө көрө албастык болбогон, жүрөгүндө бирөөлөргө болгон жаман кара ниет болбогон. Ушундай таза жүрөк менен келген болсо, ошолордун гана жасаган амалдары пайда бере алат. Ал эми бул дүйнөдөгү анын ата теги, кыйынсынып аткан ата теги, же болбосо таянып аткан достору, таянып аткан дагы тааныш билиштери Аллах Тааланын астына барганда эч кимиси пайда бере албай калыштыгын инсан үйрөнө турган болсо, бул текеберликтен алыс болуп жашайт. Ошо менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызды бул текеберлик деген жаман сыпаттан алыс кылсын. Биздин жүрөгүбүзгө башка пенделерге болгон боорукердик, башка пенделерге болгон сүйүү, башка пенделерге болгон мээримдикти орнотсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.